Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеоролик бизде торговля болот. Торговля на бинарных опционах, pocket option бүгүн биз сиздер менен достор торговля кылып анализ кылабыз бүгүнкү биздин счетубуз 168 000, 170 000 сомго чейин көтөргөнгө аракет кылабыз достор азыр. Скоро времени достор 200 000 скоро достор, скоро жеткенде счеттон вывод кыламын достор да. Крупный сумма ушуга дагы эртерээк жетишибиз керекпиз достор да. Мен ойлодум эле оросо күнү жетебиз деп да, но жетпей калдык да. Вот дагы бир жума же болбосо 2 жумадан кийин мен 200 000 сомго жеткизип, счетумду вывод кыламын достор да. Ага чейин достор биз балансыбызды надо поднять да, надо поднять потом уже вывести. Итак, бүгүнкү торговлябызда биз валютный пара, технический анализ также достор бүгүн биз индикатор менен торговля кылабыз. Результатты бере турган индикатор мен уже бардыгын түшүндүргөнмүн. Мына MACD, давайте MACD менен попробуйт достор да. Тоже хороший индикатор. Все, MACDни тамызгандан кийин эчтекени күйгүзбөйбүз. Только базовый настройка менен анализ кылып торговля кылабыз. 30 секундтук жана 1 мүнөттүк таймфреймде биз анализдешибиз керекпиз бул жакта. Так, валютная пара. Давайте бир пересеченияны объемдор чогулуп атканын бир табайлы. Мынакей валютная пара евро японская иенада бизде тренд восходящий болуп атат. 100 долларга 1 мүнөткө сатып ала беремин достор да. Көрүп аткандары эле бизде бул жерде индикаторубуз азыр восходящий тренд, восходящий потенциал күчтүү экендигин көрсөтүп атат да. Мынакей тренд восходящий. Далее бизде мынакей астыда MACD үстүңкү жогорку линиябыз болуп эле кетип баратат да, көрдүңүздөрбү? Үстүңкү линиябыз деле түп-түз болуп кетип атат. Значит, бул жакта тренд восходящий күчтүү болуп, направлениясы жогору көздөй эле кетип атат да. Вот ошол себептен биз жогоруга эле ача беребиз достор бул жакта. Также достор, бүгүн мен бул торговляда копи трейдинг тууралуу айтып түшүндүргүм келип жатат достор. Копи трейдингти башташ үчүн достор, сиздер биздин командабызда болушуңуздар керек да, обучениябызда VIP каналыбызда болушуңуздар керек болот. VIP канал кошулуш үчүн Telegramга өтөсүздөр Telegramдан жазасыздар да. Командага кошуламын деп командабызга кошулуп, копи трейдинг сигналдарга обучение роликтерге кошулуп алсаңыздар болот достор. Бул бекер. Сиздер эч качан эч кандай акча төлөбөйсүздөр да. Так, биринчи сделкабыз плюс экинчи сделкабыз давайте мынакей евро новозеландский доллар OTS'ти начайлы 1 мүнөткө сатууга ачамын бул жакта сразу бул жакта бизде кандай момент болуп атат да. Индикаторубуз бизде пересеченияны көрсөтүп атат. Мынакей пересечение болду, көрдүңүздөрбү? Жашыл линия кызыл линияны пересекать этти, кесип өттү да. Далее бизде объемдор астыда болуп жабыла баштады, көрдүңүздөрбү? Астыда кызылдар болуп башталды. Все, бул жакта объем азыр астыда болуш керек по идее графигибиз азыр максимальный пикте турат да, жогорку уровеньде турат да. Мынакей бул жактан бизде отскок болуп кете баштады ошол моментте сделкабызды биз сатууга ачып атабыз да. Так, мынакей көрүп аткандай эле пересечение болуп объемдор дагы астыда мынакей төртүнчү объем дагы чыга баштады бул жакта кызыл болуп. Так, но здесь кичине опасно достор. Кичине опасно болду. Небольшой коррекция болуп атат. Биз азыр 30 секунддук таймфреймди карап атабыз. 2, 1, 0 да, акыркы сделкабыз бизде акыркы моментте секирип кетти. Ладно, 250 долларга көтөрөмүн, дагы бир жолу 1 мүнөткө сатууга ача беремин. Так, 250 доллар менен биз общий прибыль 480 доллар алабыз. Бул martingale да. Каждый убыточный сделкабызды биз 2,5 эсеге көбөйтүп ача беребиз. Мына 250 долларга ачтык. Если бул дагы минуска жабылып калып болсо, мен 2,5 эсеге көбөйтөм да. Мынаяка 2,5 эсе дебеймин дагы. Жана звездочканы бассам 625 доллар болот экен. 625 долларга дагы бир жолу мен сделкама кошумча сумма жумшаймын да. Так, 28 секунд достор. Кайра бир коррекция болуп атат, азыр күтөбүз. Дагы бир выстрелды ошол моментте биз сделкабызды дагы бир жолу сатууга ачабыз туугандар. Так, даярданабыз. Мынакей көтөрүлө баштады. 30 секундтукту бир байкайын. Объемдор все же астыда болуп атат дагы деле. Так, үстүрөктөн дагы бир жолу 1 мүнөткө 625 долларга вниз ача беремин достор да. Вообще негизинде бизде тренд восходящий эле болуп атыптыр да, но мен ойлодум эле бул жакта бизде азыр коррекция болуп, снижение, тренд алмашат деп ойлодум эле, но пока что алмашай элек, но объемдор бизде көрүп аткандагы деле нижний областьта ачылып атат объемдор да астыда. Далее бул жакта бизде мына пересечение болду да. Ну, байкайбыз достор, дагы бир 30 секундтай бар. Возможно, даже
биздин анализибиз туура эле болду и сделкабызды плюска чабабыз да. Так, и дагы бир жолу айтып түшүндүрүп кетейин достор. Если новичок болсоңуздар, самостоятельно баштабай эле коюңуздар да. Менин кылганымды кылбай деле койсоңуздар болот, потому что бул жакта финансовый рынок и есть риск, сиздер акчаңыздарды жоготуп алышы мүмкүнсүздөр да. Ну и, конечно же, туура баштасаңыздар, туура обучение алсаңыздар, плюска чыксаңыздар болот достор. Так, плюс болду. Сделкабызды плюска жаптык. Плюс 1200 доллар. Все, кайра эле 100 долларга түшүрөмүн. И последняя сделка дагы бир жолу вниз ачып берем бул жакта. Стратегия вроде бизде анализибиз плюсовой кылып берди да, экинчи попытка менен. Так, мынакей Telegram достор. Telegramда бизде обучение жана сигналдар, трейдинг сигнал трейдер KG. Бул каналга кошулсаңыздар, бул жакта обучение бар, сигналдар бар и копи трейдинг бар достор. Копи трейдингке кошулуш үчүн биздин Telegramыбызда жазсаңыздар болот достор да. Ссылкалардын баардыгы ушул эле видеонун описаниясында болот достор. Мына менин каналым Нурсултан трейдер KG, уже балансы, точнее подписчиктер подписчиктерибиз 21 000 болуп калды достор. Баарыңыздарга рахмат катталып атканыңыздарга. И бул жакта мына мисалы любой видеого киребиз. Видеого киргенде мынакей описаниясын басабыз. Описанияны басканда мынакей ссылкалар чыгат да. Мынакей биринчи ссылка бул Telegram. И экинчи ссылка бул платформанын ссылкасы. Бул Кыргызстанда иштей берет экинчи ссылка. И үчүнчү ссылка бул Россияда иштей турган ссылка достор. Россияда иштей турган ссылка үчүнчү да. Ушул ссылка менен силер без VPN платформага кире берсеңиздер болот достор да. Платформа Pocket Option достор. Так, давайте бул жакта сделкабыз минуска жабылды. Кийинки котировкага өтөбүз. И кийинки котировкадан достор биз тоже индикатор менен торговля кылабыз достор. Болду. Башка эч колдонбойбуз. Эч нерсени да технический анализ, уровеньдерди койбойбуз. Биз болгону MACD индикатор менен соода кылабыз достор. Так, тенди доллар. Мынакей. Валютная пара тинди доллардан жогору качабыз туугандар. 250 долларга. 250 долларга 1 мүнөткө жогоруга. Бул жерде смена тренда болуп тур, уже объемдор дагы чогула баштаптыр. Байкасак болот. Бизде жашыл линия кызыл сызыкты кесип өттү. Мынакей могул жерден да. Где-то могул жерде болуп тур. Далее бизде объемдор жогоруда өсүп атат да. Жогоруда көтөрүлүп атат мынакей. И мындай моментте биз жогору ачышыбыз керекпиз туугандар. 2000 долларга кантип бат көтөрүш керек экенин биз, если үчүнчү, төртүнчү сделка подряд минутка жабылып атсак, бул даже плюс да, потому что перекрытие менен мартингейл менен мен чоң прибыль алып кетемен да. Мынакей 480 доллар плюска чыктык. Бул уже почти что 100 долларга плюска чыкканыбыз да. Плюс еще мурдакы сделкабызды кайтарып кеткенде. Так, 100 долларга түшүрөбүз. Так, и дальше достор кийинки котировкага өтөлү. Мынакей пересечение боло баштаптыр бизде. Мынакей көрүп аткандай деле жашыл линия кызыл линияны пересекать этип атат. Давайте ушул жерден 300 долларга ачып берейинчи достор. Так, 5 секунд. И видите достор, көрдүңүзбү? Такой вот неудачный момент да. Бизде подъем болуп келатып эле. Как только мы открыли, график бизде уже в обратную сторону түшүп кетти. Так, 300 долларды көбөйтөбүз. 2,5 эсеге 750 доллар экен туугандар. 750 долларга мен уже бул жакта дагы бир жолу перекрытие ачамын достор жогоруга. График бизде эмиден объемдор, пока объем жок да, көрдүңүздөрбү? Объем жок, бирок сызык бар. Сызык кесип өттү кызыл сызыгыбызды да, но пока объемдор слабый болуп атат. Мына азыр перекрытие кылып ачып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Бир валютная парада анализиңиздерге ишенип атсаңыздар, азыр анализиңиздерге да ошол валютный парадан 3 опцион ачканга чейин жол берсек болот да. 3 сделка ачканга. Потому что анализиңиздер туура эле болушу мүмкүн и анализдер туура болуп, бирок жакшы точкадан ачылбай калышы мүмкүн да. Азыркы учурдай да. Жогорку уровеньден ачып алыппыз биз жогоруга. А бизде бул жакта экинчи перекрытиябыз просадка болду. Вот просадкадан жакшы точкадан перекрытие кылып ачып атабыз да и сразу плюска жаап кеттик. Даже балансымды кайра эле түшүрүп кое берсем болот 100 долларга. Так, плюс болду. Отлично достор. Мынакей уже плюс 1000 доллар болуп калды. Так, объемдор эмиден чогула баштады, көрдүңүздөрбү? Объемдор үстүдө болуп жабыла баштады. Так, 1 мүнөткө дагы бир жолу 300 долларга ачып көрөйүн достор. Все, последняя сделка бул валютная парада. Пока бул сделка жабылганга чейин давайте кийинки котировкаларды издей берели. Валютная пара евро-японская иена OTS-тен көрөбүз. Мынакей бизде пиковый состоянияда турат достор. Сызык мынакей кесип өтө элек, но мына эми кесип өттү да. Могул свечанын жабылышын күтүшүбүз керекпиз. Давайте күтөйлү.
Пока что давайте евро японская иенаны избранныйга коюп коелу дагы. И эмне болду? Бул биздин айда теневая ОТС'биз. Так, 10 секунд и достаточно жакшы көтөрүлдү достор. Жакшы эле плюска жабылды бул жакта. Уверенно жабылды достор. Отлично. Так. И мынакей вроде бы могул жерде дагы бир момент бар экен достор. Бул жакта бирок бизде паттерн болуп атат. Технический анализ, двойная вершина болуп атат. Эки вершина, могул уровень пробой болуш керек деп ойлоймун достор. 1 мүнөткө давайте ушул жерден 3 долларга ачып кое берейин. Өзүмдүн анализим боюнча да избранныйга коюп коелу и дальше уровень магдини карай берели достор. Новозеландский доллар OTS'тен таптым. Бул жакта бизде нисходящий тренд болуп атат. Пересечение болуп, объемдор дагы деле бизде астыда болуп жабылып атат. Астыда объемдор чогулуп атат да. 1 мүнөткө по тренду ачамын достор. Бул жака 300 долларга вниз. Так, OMR China. OMR China биздин сделкабыз супер достор. Плюс чабылды. Бизде паттерн двойная вершина отрабатывать этет достор. Паттерн мынакей. Бир вершина, экинчи вершина достор. Эки тобо болот. И астыңкы линия могул поддержка пробой болот и астыга кетет да. Бул поддержка, точнее паттерн двойная вершина деп коет. Так, сделкабыз NZT доллардан биз по тренду ачтык. Көрүп атканда деле бизде бул жакта нисходящий тренд болуп атат да. Далее бизде объемдор астыда эле болуп жабылып атат. Мынакей нисходящий тренд. Трендтерде биз бул жакта 1 мүнөттөн даже эмес, 5 мүнөткө чейин даже ачсак болот сделкаларыбызды. Далее бизде мына көрдүңүздөрбү, пересечение болуп тур эле буякта и объемдор бизде астыда эле жабылып атат да. Астыда объемдор чогулуп атат и бул эмнени белгилеп көрсөтүп атат? Бул жакта тренд нисходящий тренд күчтүү экенин белгилеп атат да. Так, бул жакта дагы сделкабыз плюска жабылды. Так. Ушундай нота менен достор, биз торговлябызды жыйынтыктайбыз и бүгүн биз стримде жолугушабыз. Стрим ушул эле каналда болот достор. Каналга катталабыз. Нурсултан Трейдер KG. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот. Ошол жактан тапсаңыздар болот да. И колокольчикти басып коюңуздар обязательно. Жаңы видеолор чыкканда жана стрим башталганда телефонуңуздарга же компьютериңуздарга уведомление келип турат достор.